بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын жаратуучусу Аллах субханала таалама чексиз алкыш мактоолорду айтып, андан соң пайгамбарлардын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө Аллах тааламдын салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Бир туугандар, өткөнкү сабагыбызда сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Табук казаты жөнүндө сөз кылган элек. Табук казатына мусулмандар барып, ол жерде жеңиш менен кайтып келгендиги, тактап айтканда эч бир согушсуз, бирок жеңиш менен кайтып келгендиги жөнүндө сөз кылдык эле. Караңыздар, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул Табук казатына чыгуу менен ошол момун мусулмандарды мунафыктардан ажыратып билди. Тактап айтканда, Аллах субханала ва таала ушундай сыноо жөнөттү. Ошол сыноо менен момундар менен мунафыктар өздөрү ортосунда кадимкидей чоң бир ажырым пайда болду. Мунафыктар ушул сыноодон өтө албады. Ал эми момун мусулмандар, иманы күчтүү момун мусулмандар Аллах тааламдын буйругуна кайсыл убакта болбосун, кайсыл учурда, кайсыл жерде болбосун бекем болот экендигин ушул жерде да тасыктап, ушул жерде өздөрүнүн чыныгы имандуу экендигин кылышты. Аллах таалам алдында жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана мусулман коомчулугунун астында тастыкташты. Аллах таалам бул жөнүндө Куранда ушундай деп баяндайт: "Ма кана Аллаху лиязарал муъминина ала ма антум алейхи хатта ямизал хабиса минат таййиб." Аллах момундарды ушул кимдин ким экенин билбей, кимдин ким экенин белгисиз абалыңарда таштап койбойт, ыпластан тазаны ажыратат дейт. Сөзсүз түрдө Аллах субханала ва таала бир туугандар бул дүйнөдө ушундай кээ бир сыноолорду жөнөтөт. Ошол сыноолор аркылуу мусулман мунафыктан айырмаланат, момун мунафыктан айырмаланат. Мына Табук согушу ушундай болду бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, бул согушка чыкканда ошол жерде мунафыктар ар түрдүү шылтоолорду айтып калып калды. Ар түрдүү шылтоолорду айтты. Албетте бир туугандар, шылтоо издесе шылтоолор көп. Эч качан шылтоонун аягы болбойт. Бирок момун мусулмандар андай шылтоо издеген аракет кылбайт эле. Балким колунда жок, мүмкүнчүлүгү жок болсо дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте ошол Табук согушуна чыгууга аракет кылып, ыйлап, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип жалбарып, бизге жок дегенде бир минүүчү улоо болсо дагы таап бериңиз деп ушундай келген адамдар жөнүндө өткөнкү сабактарыбызда сөз кылганбыз. Караңыздар, кээ бир адамдар калып калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кабар берилди ошол адамдар жөнүндө. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Караңыздар, жөн эле койгула. Эгер ал адамда жакшылык болсо, аны Аллах артыңардан жеткирет" деди. Тим кое бергилечи, мейли, эгерде чындап ошол адамда жакшылык болгон болсо, артыңардан жетип келет ошол адамдар деди. Ал эми мындан башкача боло турган болсо, Аллах силерди алардан куткарды деди. Тактап айтканда, бул нерседе да бир жакшылык бар экен. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын калып калганына кайгырган жок. Алардын калып калуусу менен момундар алсыз болуп калбайт бир туугандар. Ушул нерсени билиңиздер. Мунафыктардын, мусулмандардын сабынан секирип чыгып кетүүсү бул момундарды алсыздандырбайт эч качан. Ал мунафыктардын өзүнө гана зыян, башка эч кимге зыян эмес. Балким бир туугандар, мунафыктардын бар болуусу момундарга көбүрөөк зыян келет, алардын жок болуусуна караганда. Түшүнүктүбү? Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Эгерде ошол адамдарда жакшылык бар болгон болсо, алар артыбыздан жетип келет. Жакшылык жок боло турган болсо, албетте бул Аллах сиздерди бул нерседен, бул балейден куткарды деди. Караңыздар, бир туугандар, ушул согуштарда ар түрдүү сахабалар болгон, көпчүлүгү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен чыккан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артына калып калып, мына чыгам, ана чыгам деп кичине кечигип, артынан жалгыз болсо дагы жетип барган сахабалар болгон. Табук согушунда бир туугандар Абу Зар ал-Гифари деген сахаба болгон. Абу Зар ал-Гифари радийаллаху анху бир туугандар, биз эгерде эстесеңиздер, бул инсандын исламды кабыл алганын, өтө бир ажайып жол менен исламды кабыл алгандыгын айтып бердик эле. Гифар урусунан болуп, жолдо каракчылык кылып, өткөн кеткен керуендерди тоноп жүргөн Гифар урусунан болгон Абу Зар кантип исламды кабыл алганын айттык эле. Ошол инсан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен чыгып кеткен учурда ана барам, мына барам деп кичине кечигип калат. Бирок караңыздар, жүрөгүндө ыхластуулук бекем болгондуктан өзү жалгыз калса дагы, өзү жалгыз, эч бир улоосу жок бир туугандар жонуна куржун ийилип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан жетип барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алыстан бир каранды көргөндө, сахабалар көргөндө айтат экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга: "Бирөө келе айтат" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Менимче бул Абу Зар болуш керек" деп айтат. Абу Зар жалгыз жүрөт, жалгыз өлөт, жалгыз көмүлөт деп айткан экен. Акыйкатта ошондой болгон. Жалгыз жүргөн, жалгыз өлгөн жана жалгыз көмүлгөн бир туугандар. Абу Зар ал-Гифари радийаллаху анху. Ошол эле учурда бир туугандар, кээ бир сахабалар
калып калуунун жоосун издеди. Албетте алар эми сыртынан сахаба деп айтылган менен жүрөгүндө мунафыктык оорусу бар эле. Алар эптеп ошол эмне согушка ысыктын күнүндө барбастан ошол жанагы мөмөсү бышып турган учурда калып калуусун айласын издеди. Ошол учурда бир туугандар чыныгы сахабалар дагы калып калды. Бир эле мунафыктар эмес, чыныгы дагы сахабалар калып калды. Алар кимдер десе, 3 сахаба калып калды. Каб ибн Малик, Мурар ибн Рабия жана Хилал ибн Умайя деген 3 сахаба калып калды. Булар ыкластуу сахабалар эле бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Табук согушунан кайтып келгенден кийин биринчи болуп эле кылган нерсеси мечитке келди, мечитке кирип туруп 2 рекет намаз окуду. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү эле. Эгерде сапардан келген болсо, мечитке келип туруп 2 рекет намаз окуйт эле. Андан кийин жанагы мунафыктар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келип, ар түрдүү шылтоолорду айтып, эмне өздөрүн актай баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, эгер ушул нерсеңерде чынчыл болсоңор, Аллах таалам күнөөңөрдү кечирсин, Аллах таалам жүрөгүңөрдө жашырган нерсени билет деп, аларды эмне Аллахка тапшырып койду. Ал эми жанагы 3 сахаба келип, караңыздар, эмне кылды? Жанагы жерде болгон нерсени болгондой айтып, эч бир себепсиз эле чыкпай койдук деди. Эч бир себепсиз эле чыкпай койдук. Болгону артыңыздан барабыз дедик, ошол бойдон күндөр өттү, айлар өттү, ошентип эмне сиз кайтып келип калдыңыз деп ошентип айтат. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде ошол 3 сахабаны хажир кылат. Бир туугандар, шариатта хажир деген нерсе бар. Хажир деген эмне? Бойкот кылат. Бойкот кылгандан негизги максат ошол момун мусулмандар кайра динине кайтуусу үчүн. Ошол кылган күнөөсүнө өкүнүп, кайра эмне динине кайтуу үчүн бойкот кылуу деген шариятыбызда хажир деген эмне бар? Амал бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде хажир кылат. Хажир кылганда кандай кылат? Жанагы сахабаларды, жанында жүргөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айланасында жүргөн сахабалардын бардыгыны эч ким ошол 3 сахаба менен сүйлөшпөшкө буйрайт. Ишениңиздер, бир туугандар, жанагы сахабалар мечитке келсе эч ким аларга сүйлөбөйт. Салам берсе саламына эч ким жооп бербейт. Ушунчалык жанагы сахабалар эмне болот? Ушунчалык кең дүйнө алар үчүн тар болуп кетет. Каб ибн Маликтин өзүнүн бир узун окуясы бар. Бул хадис китептерине келген бир туугандар, эгер мүмкүнчүлүк болсо окусаңыздар, ошол жерде кенен баяндалган ошол окуя. Караңыз, ошол жерде айтат, кең дүйнө дейт, мен үчүн тар болуп кетти дейт. Мусулмандардан салам берсе саламына жооп келбесе, мусулмандарга зыярат кылайын десе эч ким ал менен мамиле кылбаса, bundan өткөн бир кордук барбы мусулман үчүн? Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны жемелеп, аны эмне шерменде кылуу үчүн эмес, балким ошол адамдын кылган күнөөсүнө өкүнүш үчүн ошол нерсени ошол чарага барган эле. Ошентип жанагы 40 күндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар аркылуу аялдарына буйрат, баргыла аялдары үйлөрүнө, төркүндөрүнө барып турсун, ошол жерде эс алып турсун. Аллахтын өкүмү түшпөйүнчө, булардын үстүнөн Аллахтын өкүмү түшмөйүнчө аялдары да калып тастап турсун дейт. Ошентип бир туугандар 50 күн болот, 50 күн ошолор үчүн бул дүйнөсү тозок болуп калат. Ушунчалык кең дүйнө тар болуп калат. Андан кийин Аллах субханаху ва таала алардын 50 күндөн кийин тавбасыны кабыл алып аят түшүрөт. Ошол үчөөнүн тавбасын кабыл алгандыгы жөнүндө аят түшүрүп, Аллах субханаху ва таала ушундай деп айтат: "Ва алал саласати аллазина хуллифу хатта иза дaqat алейхимул арду бима рахабат". Эми ошол согуштан калып калган үчөөнө токтоло турган болсок, аларга жер, ушундай кең жер тар болуп кетти дейт Аллах субханаху ва таала. "Ва дaqat алейхимул анфусухум", жада калса өздөрүнүн нафстары өздөрүнүн үчүн тар болуп калды дейт. "Ва зонну алла малжа миналлахи", алар ушундай деңгээлде ойлоп калды, Аллах тааламдан бөлөк эч кандай башпаанек таба турган нерсе зат калбады деп. "Илля илейхи сумма таба алейхим", андан кийин Аллах таалам аларды эмне күнөөлөрүн кечирди дейт. "Лиятубу инналлаха хуа тауабур рахим", чындагында Аллах таалам эмне кечиримдүү, ырайымдуу зат деди. Караңыздар бир туугандар, ушул менен жанагы жерде ушунчалык кубанычтуу күн болду ошолор үчүн. Исламга келгенде да мынчалык кубанган эмес эле үчөө. Ушунчалык катуу кубанычтуу күн болду. Ошол күндө эң бактылуу адам болду, себеби Аллах субханаху ва таалам алардын тавбасын кабыл алып, 7 асмандын үстүнөн Аллах таалам аят түшүрдү, жана ошол аят кыямат күнүнө чейин окула турган болуп калды. Караңыз, ошол 3 сахабанын ыкластуу амал кылгандыгы себептүү Аллах тааламдын сыноосуна эмне сабыр кылып, ошол сыноону канчалык көп болбосуна карабай ошол жерде сабыр кылгандыгы үчүн Аллах таалам аят түшүрдү. Аят себептүү эмне болду? Ошол адамдардын Аллах таалам тавбасын кабыл алгандыгын айтты. Эми караңыздар, ушул аят бир туугандар кыямат күнүнө чейин окула турган аят болуп калды. Субханаллах, Тавба сүрөсүндө келген бул аят. Эми жогорудагы мунафыктарчы десе, мунафыктардын шермендесини чыгарып, Аллах субханаху ва таалам бет каптарына сыйрып, алардын ким экендиги жөнүндө аччык аяттарды түшүрүп салды. Ошол аят менен Мединенин эли анын аттарына Аллах субханаху ва таалам атабаса дагы
кимдер жөнүндө болуп аткандыгын билип калды жана Мединенин элинин арасында ошол мунафыктар үчүн эмне болду, жанагы Медине эли мусулмандар коомчулугу ушу аларды бөлүп койду. Аны жада калса ошол мунафыктарды кылган күнөөлөрү үчүн Аллах субхана таала бул дүйнөдө жазалап ошондой мусулмандардын арасында кор кылып койду, шерменде кылып койду бир туугандар. Мындан өткөн кордук барбы? Мусулмандардын арасында шерменде болуп жүргөндөн өткөн бир кордук барбы бир туугандар? Андан кийин Мадинада бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жолго чыгып атканда ушундай адамдар да калды эле. Алар эмне алсыздар эле. Алар ошол колунда жок, эч нерсеси жок, ошо чыгайын деп ыйлады, арзу кылды чыгууну, бирок колунда мүмкүнчүлүгү жок эле. Алар жөнүндө да Аллах субхана таала аят түшүрдү. Ал кандай аят? Лейса аля дуафаи ва алал марда ва аля аллазина ла яжидуна ма юнфикуна харажун иза насаху лиллахи ва расулихи деди. Алсыздар, оорулуулар, колунда эч бир нерсеси жоктор, ошол каржылайын деп ошол согушка чыккан бир эч нерсе таппаган адамдарга эч кандай күнөө жок бул нерсени кылуусунда деди. Ошол согуштан калып калуусунда деди. Бир туугандар, караңыздар, Аллах субхана тааламдан келген согушка чыкпай коюусу бул чоң арам иш эле. Аллах тааламдын буйругун аткарыш бул парз эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен эмне ошол жерде чыгуусу бардык сахабалар буйрулган эле. Ошол буйрулган амалды калтыргандыгы үчүн жанагы 3 сахаба эмне болду? Хажыр кылынды. Ошол буйрулган амалды калтыргандыгы үчүн берки сахабалар коркуп турат эле, биздин өкүмүбүз кандай болот деп Аллах субхана таала алардын үзүрүнө кабыл алып, алардын эмне үзүрлүү экендигин баяндап ушул аятты түшүрдү. Ал эми жөн эле, себепсиз эле, эч бир себептен себеби жок эле калган, келгенден кийин ошол кылган күнөө ишине бушайман болуп, өкүнүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эмне ошондой кылган ишине бушайман болуп келбестен, балким эптеп шылтоо табып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына актануу үчүн келгендерин Аллах субхана таала эмне шермендесин чыгарды. Эми бир туугандар, ушул Табук согушунун өзүнүн негизи эле таасирине токтолойлучу. Табук согушу бир туугандар Араб жарым аралына кандай таасирин калтырды? Караңыздар бир туугандар, мусулмандар бир убакта алсыз бир эл эле. Дарул Аркамда чогулуп, өзүнүн динин ачыкка чыгара албаган эл эле. Эстеңиздер, biz ушул китепти баштаганда ошол жөнүндө айтат элек, туурабы? Бирок бир убакыт келди, алар ошол Дарул Аркам эле эмес, ошол Дарул Аркамдын үйү жайгашкан Меккени фатых кылды. Бир убакыт келди, бир туугандар, ошол Араб жарым аралындагы бүт өлкөлөргө, бүт уурлардын үстүнөн үстөмдүүлүк кылды. Ал эле эмес, Табук согушу бир туугандар андан кийинки этап эле. Уже башка динди тутунгандар менен болгон согуш эле. Христиандарды, ал убакта Византия чоң империя бар эле, ошол империя менен алардын миңдеген чоң аскерлери бар, ошол империя менен болгон тиреш эле бир туугандар. Эми ошол тирешке пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп, мумундардын ушундай баатырлыгын көрсөтүп, Табукка чейин бастырып баргандыгы бул бүткүл дүйнө ааламынын жүрөгүнө эмне салды? Коркуу салды. Ошол жерде жанагылар корккондугунан бир туугандар мусулмандардын аскеринен көп аскери болушуна карабастан чачылып тарап кетип калды. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Табукта барып, бир канча күн туруп, анан кийин эмне кайтып келди. Эми бунун таасирине карай турган болсок, мурда экиленип, ойлонуп олтурган бардык араб уурулары бир туугандар, ошол Византия империясынын кол астында жашаган, ошолорго жизя төлөп жашаган араб уурулары, дагы башка араб уурулары эми экиленбестен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барып тезирээк тынчтык келишимин түзүп, ошол инсан менен эмне алаканы бекемдеш жөнүндө ойлоп калды. Бул мусулмандардын утугу эле го. Өткөндө айтып өткөндөй бир туугандар, Табук согушунда бир туугандар, мусулмандар согушсуз жеткизген ийгиликке согуш менен кээ тарыхчылар айтат, согуш менен дагы bunчалык ийгилик жеткизбес, бундачалык ийгиликке жетпесе керек эле деп. Көрдүңүздөр, бир туугандар, ушундай чоң эмне ийгиликке жетти. Эми мусулмандар, караңыздар, ошол убакта Аллах субхана ва таала Табук согушунан кийин кимдердин жүзүн ачып койду? Мунафыктардын жүзүн ачып койду. Бир туугандар, мына ушул күндөн баштап мусулмандар мунафыктарга жумшак мамиле кылуусу бул шарияттан болгон амал эмес эле, балким мунафыктарга катуу кол болуп, мунафыктарга орой мамиле жасап, мунафыктардын жаназасына барбаштыгы мына ушул шарият буйруган амал эле. Бир учур бар эле, мусулмандар алсыз болгондугу үчүн мунафыктарга андай катуу орой мамиле кыла албайт эле. Себеби мунафыктарда күч бар эле, мунафыктарда кандайдыр бир деңгээлде таасир бар эле мусулман коомчулугуна тийгизе турган. Бирок мына ушул учурдан кийин Аллах субхана ва таала мунафыктардын эмнесини, күчүнү такыр алып салды. Мунафыктар эң акыркы ишенген, таянчы болгон, тирөөчү болгон ошол насранийлер эмне кылды? Артыны карабай качып кетти. Эми мунафыктарга тиренч калбады, эч нерсе калбады.
алардын жүрөгүндө ошол куфр болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каалаган кандай мүмкүнчүлүк болсо ошол жол менен зыян жеткизүүнү каалаган мунафыктар мына ушул күндөн баштап үмүтүнүздү мусулмандарга эмне уткузуп койгондугун билди. Ошол эле учурда Аллах субханаху ва таала мунафыктарга жеңил мамиле кылгыла деген жок бир тугандар. Аллах субханаху ва таала аяттарда түшүрдү. Мунафыктарга, мушриктерге катуу кол болгон, орой мамиле кылгын деп. Бир тугандар, бул дин. Бул ар бир адамга эле мындай жумшак мамиле, туура момун мусулманга жумшак мамиле кылынат. Момун мусулмандарга жумшак мамиле кылынат, себеби бул сахабалардын сыпаты. Аллах субханаху ва таала сахабаларды ушундай деп сыпаттаган. Бир тугандар, момундарга ырайымдуу, жумшак мамиле кылат. Ал эми капырларга жана мушриктерге, мунафыктарга эмне кылат? Орой катуу мамиледе болушат дейт бир тугандар. Бүгүнкү күндө биздин коомчулуктагы үммөттүн абалы бир тугандар тетириси болуп калган. Капырларга жумшак мамиле кылат, капырларга кылган жумшак мамилесин момундарга кылганда абал башкача болот эле. Момундарга келгенде эң катууга айланып калат бир тугандар, бул албетте туура эмес нерсе. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтып келгенден кийин ошол мунафыктар эмне мечит курдурду эле. Аллах субханаху ва таала ошол мечитини буздурууга буйруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келе электе сахабалар жөнөттү. Ошол сахабалар барып ошол Дирар деп мечитти атады, зыян берүүчү мечит деп анан буйруштурду. Бир тугандар, ар бир шарият, ар бир амалда шариаттын максаттары болот. Мечиттин максаты бир тугандар, мечит курулуудан максат бул жөн эле мындай айылдын ичиндеги бир кооз болгон үй болуп калбаш керек бир тугандар. Үй сыяктуу бир имарат болуп калбаш керек. Мечиттин негизги максаты таалим тарбия, адамдарды агартуу иши, ушул жерде сабак өтүлө турган, адамдарга Куран, бул дүйнө жана акырет илми үйрөтө турган ушундай бир марказ болуш керек мечит. А бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бир тугандар кээ бир мечиттерде бул максат орундалбайт. 5 маал намаз гана окулат бир тугандар, албетте бул жакшы нерсе эмес. Туура, эң негизги максат намаз окулуш керек. Ошол эле учурда дагы башка максаттарды агартуу иши болуш керек ошол мечитте. Сахабалардын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курган мечитте эң биринчи эмне кылышкан? Намаз менен эле чектелбестен ошол жерде бүт маселелерин ошол жерде четкен, дүйнөвий маселелерин дагы. Ошол эле учурда эмне илимдин эмнеси болгон? Кени ошол жер болгонбу? Академия, эң биринчи университет, эң биринчи академия кайсыл жер болгон десе, эч шектенбестен биз эмне дебейбиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечити болгон деп айтабыз. Көрдүңүздөрбү? Ал эми мунафыктар бул мечитти курду. Сыртынан карасаңыз, жанагы момундар курган сыяктуу эле мечит курду. Бирок мунафыктардын максаты эмне эле? Ал жерде мусулмандарга соккуруу эле, мусулмандарга зыян жеткизүүнү ошол жерде кеңешип, ошол жерден башташ керек эле. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала шариаттын негизи максаты орундалбаган мечитти бузууга буйруду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар сахабаларына буйруду эле келип туруп ошол нерсени Мединеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Табуктан келе электе ошол сахабалар алдын келди дагы ошону бузуп салды. Себеби эмне? Максат орундалбады эле. Ошондон кийин эмне? Жанагы мунафыктардын деми өчүп, ошол бойдон эмне? Мындан кийин мунафыктардын иши жалаң артка гана кеткен. Эгерде тарыхты жакшы окуй турган болсок, мындан кийин мунафыктардын иши артка гана кеткенин байкайбыз. Андан кийин бир тугандар, Аллах субханаху ва таала ушу Табук казаты жөнүндө Бара деген сүрөнү түшүрдү. Бара бул Тауба сүрөсү бир тугандар. Куранда биз билебиз 114 сүрө бар болгонсо, 114 сүрөнүн 113 сүрөсү Бисмиллахир-рахманир-рахим менен башталат. Биринчи бир эле сүрө Бисмиллахир-рахманир-рахимсиз башталат. Ал да болсо ушул Табук окуясына байланышып түшкөн Тауба сүрөсү бир тугандар. Ушул Тауба сүрөсүнү эгер мүмкүнчүлүк бар болгон болсо бир окуп чыксаңыздар, жалаң ушул Табук согушунда болгон окуялар жана ошого байланган окуялар, мунафыктардын кылган кылыктары, мунафыктардын чектен ашкандыгы, мусулмандарды шылыңдап динден чыккандыгы, ушуга окшогон окуялар баяндалат бир тугандар. Ошол эле учурда жанагы тауба кылып таубасы кабыл алынган сахабалардын окуясы дагы ушул Тауба эмне сүрөсүндө келген. Андан кийин ошол жылы кандай окуялар болгон? Демек биз азыр хижранын 9-жылында жүрөбүз. Түшүнүктүбү? Андан кийин ошол жылы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тактап айтканда мусулмандардын башынан өткөн окуялардын бирөөсү, караңыздар, Умайвир ал-Ажлани деген сахаба өзүнүн аялына лиян кылат. Ошентип лиян өкүмү ошол жылы машруу болот. Лиян дегенде эми балким фикх сабагына катышпагандар билбесе керек, фикх сабагына катышкандар билет. Лиян деген эмне? Караңыздар, кыскача токтолуп өтөбүз. Лиян деген бул өзүнүн аялыны төшөктө башка бир эркек менен таап ала турган болсо, ошол киши казыга көтөрүш үчүн 4 күбө табыш керек. Эми 4 күбө таппагандан кийин эмне кылат? Жанагы жерде өзү жалгыз барса турган болсо, анын жолуна жала жапты деп 80 бала курулушу мүмкүн. Ошол жерде жанагы казынын алдына аялыны эмне кылат?
Аллах тааламды күбө кылып туруп 4 жолу айтып, 5-синде Аллахтын мага лаанаты болсун эгер мен жалганчы болсом деп, аялымды мен зына кылып атканын көрдүм деп лиян кылат. Ошо менен аял менен күйөөнүн ортосунда ажырым пайда болот. Түбөлүктүү эмне ажырашуу болуп, ошол менен бала жанагы төшөктөн болгон бала ошол апасынын атына аталып калат. Жанагы күйөө эмне ал аялдан такыр ажырашат. Ушуну лиян деп коет биртондар. Ошол лиян деген амал ошол 9-жылы эмне болгон, машруу болгон. Андан кийин зына кылгандын хадды биртуандар, зына кылганды хад деп коет шариятыбызда, жазасы ташбаран кылып өлтүрүү эгерде турмушка чыккан болсо биртуандар. Ошол жылы гамидиялык бир аял киши өзүнүн зына кылганын этираф кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зына кылганын айтып келгенде, боюнда бар экендигин айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам боюндан төрөгөндөн кийин келди. Боюндан төрөгөндөн кийин келгенден кийин эмизип, эмчектен чыгаргандан кийин келди. Эмчектен чыгаргандан кийин келгенден кийин балаңы бирөөгө кепилдик кылып тапшыр дейт. Баласын бирөөгө кепилдик кылып тапшыргандан кийин ошол жерде мусулман жамаат чогулуп, ошол жерде жанагы гамидиялык аялды ташбаран кылып өлтүрөт. Ошол эмне 9-жыл болгон. Тактап айтканда, Аллах тааламдын түшкөн ушул аятыны, зынакырга түшкөн ушундай шариаттагы өкүмүнү 9-жылы эмне биринчи жолу ишке ашырышкан. Түшүнүктүбү? Андан кийин Хабашанын падышасы мусулмандарга көп пайдасын тийгизген Асхама эмне ошол жылы Ражаб айында бул дүйнөдөн кайтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын артынан кайып эмне жаназа намазын окуйт. Дагы ошол жылы болгон окуялардан Шабан айында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Умму Кулсум бул дүйнөдөн кайтат. Умму Кулсум бир туугандар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Усман радhiyallahu анху берген кызы эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Усман радhiyallahu анху биринчи Рукайяны берет. Рукайя Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам казаттан кайтып келгенде бул дүйнөдөн кайтат. Эгер адашпасак, Ухуд казаты болуш керек эле. Анан кийин ошондон кийин Пайгамбар саллаллаху Умму Кулсумду берет. Бир учурда эже сиңдини бир адамга бериш шариятыбызда тыйылган нерсе. Көрдүңүздөр, өлгөндөн кийин берсе болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кызына эмне Умму Кулсумду ушул Усман ибн Аффанга берет. Андан кийин өлгөндөн кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде үчүнчү кызым, дагы бир кызым болгондо, ошол кызымды сөзсүз түрдө сага эмнеге бермекмин, турмушка бермекмин деп айтат. Андан кийин дагы болгон окуялардан Абдуллах ибн Убай ибн Салул өлөт бир туугандар. Абдуллах ибн Убай ибн Салул ким десе, Абдуллах ибн Убай ибн Салул бир туугандар бул мунафыктардын башчысы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келерден мурда ошол Аус менен Хазрачтын ортосуна тынчтык келишим болуп, ошолор ортосунан бир адамды чыгарып, падыша кылып шайлайбыз деп турган адам ошол Абдуллах ибн Убай ибн Салул болот дагы. Анан ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келүүсү менен колунан бийликти жуудуруп жиберет жанагы. Ошентип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон жек көрүүсү пайда болуп, ошол күндөн баштап Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чоң эмне душмандык кыла баштайт. Мунафыктардан болот. Өзүнүн исламды кабыл алганына Бадыр согушунан кийин айтат, жар салат, бирок бир жүрөгүндө оорусу болгондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандык кылып, эң көп зыян бергендердин бирөөсү болот. Ошол адам өлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаназасына барат. Ошондо Умар радhiyallahu анху каршы чыгат. Аллахтын элчиси, барбаңыз. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып окуйт. Аллах тааламдан күнөөсүн кечирилүүсүн дуа кылат. Бирок Аллах субханаху ва таала андан кийин аят түшүрөт, мунафыктардын жаназасына эч качан турбаган деп. Ошондон кийин эмне момун мусулман адамдар бир тондар мунафыктардын жаназасына турбайт. Сахабалар анан ошол жылы 9-жылы демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Зулкада айында эмнеге жөнөтөт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрдын башчылыгында адамдарды ажылыкка жөнөтөт. Ажылык амалына өткөзүүгө жөнөтөт. Абу Бакр башчы болуп ажыга барат. Анан ошол жерде Абу Бакрга кээ бир нерселерди буйруйт. Анан жолдо баратканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Али ибн Аби Талибке кат жазып Абу Бакрдын артынан жөнөтөт. Абу Бакрдын артынан барганда жанагы Абу Бакр айтат, сен мага башчы болуп келдиңби же моюн сунуучу болуп келдиңби? Мындай айтканда, эми Абу Бакр ошол неме амир болгондон кийин сен мага моюн сунуучу болуп келдиңби дегенде, ооба, сага моюн сунуучу болуп келдим дейт. Ошондо жанагы немелерди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын катын алып келет дагы, ошол жерде анан жанагы жемарат деп коет, таш аткан күнү болот. Ошол немеде ажылык күндө ошол жерде бүт адамдар чогулганда ошол жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын катын окуп берет. Ал жерде мына быйылкы жылдан баштап бүт эмне мушриктер эч качан эмнеге келбесин, ошол ажылыкка келбесин. Ошол сыяктуу жарлар болот. Ошол эле учурда кимде ким мусулмандар менен келишим болгон болсо 4 ай мөөнөт берет. Ошол келишим 4 айдан кийин бүтөт. Эгерде мусулмандар менен келишим жок болсо, аларга дагы 4 ай мөөнөт берилет. Андан кийин алар менен эч кандай келишим жок деп ошентип жар салат дагы. Болду, мусулмандар менен мушриктердин ортосунда эмне эч кандай эмне кылбай калат, келишим кылбай калат. Ал дегени мусулмандар дээрлик толук эмне бийликти өз колуна алды дегендиги. Дээрлик толугу менен бийликти өз колуна алып, ошо менен мусулмандар эмне жанагы жерде кийинки жылы эч бир мушрик ажылыкка келбесин деп эмне ошондой Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошон буйругуну айтат. Себеби бир туугандар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ширк менен күрөшүп акырындан эмне кылды? Ошол жылы 9-жылы
эң акыркы жолу Меккеге мушриктер кирген. Андан кийин Аллах субханаху таала толугу менен тыйды. Ошол жылдан баштап эмне кыяматка чейин мушриктердин кирүүсү арам болуп калды бир туугандар. Ошол Мекке шаарына мушриктердин кирүүсү, мушриктердин ажылык кылуусу арам болуп калды. Ошол жылы эң акыркы болуп эмне кылган, ажылык кылган. Абу Бакыр ошол жерде жар салат, билип алгыла, ушул жылдан кийин мушриктерге ажылык амалын жасоого жана Байтуллахты жалаңач тооп кылууга жол берилбейт дейт. Арабтарда ошондой жаман адат бар эле. Эгерде ошол Курайштардын кийими жок боло турган болсо, жалаңач тооп кылат эле. Ошол амалдар мындан кийин болбойт дейт. Араб жарым аралында бутпарастык түп тамырынан жоготулат жана ширк дини бутпарастык менен мушриктер аль-Харамга экинчи келе албайт деген эмне жарлыкты окуп берет. Ошо менен Меккенде түп тамыр менен эмне кылды? Кече эле ошондой 360 бутту коюп сыйнылып жаткан Мекке шаары ошол күндөн баштап тазаланды. Бүт ширктерден тазаланды. Ширктерден тазаланды жана ширктин ээлеринен тазаланды. Мушриктерден тазаланды. Андан кийин бир туугандар, караңыздар, эми эгерде эстесеңиздер, биз ушул 3-чү бөлүмдү 2 бөлүккө бөлүп караганбыз. Биринчи казаттар деп, андан кийин экинчи бөлүгү ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келген делегациялар деп айтканбыз. Эми казаттарга жакшылап терең бир назар сала турган болсок, бир ой жүгүртө турган болсок, бир туугандар, алардын казаттардын себептери жана алардын натыйжаларына эмне карай турган болсок, биз албетте бир жыйынтыкка келебиз. Ал кандай жыйынтык дей турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөн эле пайгамбарлардын мырзасы, пайгамбарлардын мөөрү, пайгамбарчылыкты эң сонун авалда өтөгөн инсан катары эмес, балким жашоодо социалдык адамдын социалдык жашоосунда дагы эң сонун үлгү экендиги, ошол эле учурда согушта эң сонун кол башчы экендигин көрдүк бир туугандар. Акыйкат бир туугандар, бүгүнкү күндө тарых бизге кандай сонун кол башчыларды жазып калтырбасын бир туугандар, алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эмне эч качан ашпайт. Тең келсе тең келиши мүмкүн ошол кол башчылыгында, бирок аша албайт бир туугандар. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка жааттан дагы бүт нерсеге үлгү болуп берет. Алар башка жааттан анык ишенебиз, алар эч качан үлгү боло албайт. Бир туугандар, караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунча согуштарды катышты, канчалаган сарияларды жөнөттү, өзү казаттарга катышты. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кемчилиги себептүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тактикалык кетирген кемчилиги себептүү, стратегияда кетирген кемчилиги себептүү, ошол өзүнүн кол башчылыгы, өзүнүн жоопкерчилик амалында кетирген кемчиликтүү согушта утулуп калган абалды көрбөдүк, туурабы? Бир гана учур Ухудта утулуп баратып, бирок аягында эми жыйынтык мусулмандардын пайдасына чечилди. Бирок ошол жерде карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кетирген кемчилиги эмес бир туугандар. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругун аткарбай койгон сахабалардын кемчилиги себептүү эмне болду? Мусулмандар утулуп кала жаздады. Ошол эле учурда Хунайн согушунда да мусулмандар утулуп баратып туруп, Аллах субханаху таала кайра мусулмандарга жеңишти тартуулады. Бул жерде дагы терең изилдеп жакшылап карай турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын стратегиялык кетирген кемчилиги эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кол башчы катары кетирген кемчилиги эмес, балким ошол жерде мусулмандардын өздөрүнүн эмне кемчиликтери себептүү. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн мындай личностуна токтоло турган болсок, ошол согушта эр жүрөктүүлүктү көрсөттү. Бир туугандар, караңыздар, согуштар бүгүнкү күнгө чейин согуштар, бул согуш кыяматка чейин токтобойт бир туугандар. Билиңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушта эр жүрөктүүлүк кылып, өзү кылычын кармап согушкан учурларды биз айтып өттүк. Ошол эле учурда артында штаб коюп алып, ошо штабта башкарган учурларды дагы айтып өттүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды согуш майданына кирүүдөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эр жүрөктүүлүгү тоспойт эле. Согуш майданына кирип, Ухуд согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир учурда 7 сахабаны менен биригип туруп, өзү жалгыз калды го. Ошончолгон эмне мушриктердин курчоосунда өзү жалгыз калды. Ошол жерде өзү батырлыгын көрсөттү го. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы Хунайн согушунда элестетиңиз, 12 000 мусулман адам барып, 12 000ден дээрлик бардыгы качып кетип, ошол жерде кээ бир тарыхчылар айттыга өткөндө 10, кээ бир тарыхчылар 60, 70, 80дей адам калган деп. Мейли, 80дей адам калганда дагы беркилерден дагы көп адамдар болгон. Ошол 80дей адамдын алдына туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды жанагы жерде? Алдына ушунчалык неме кылды? Мен барамын, булар менен согушамын деп жанагы жерде эр жүрөктүүлүгүн көрсөттү, коркоктугун көрсөткөн жок бир туугандар. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга коркок деген сыпат жок эле, жана бул момун мусулманга жарашпай турган сыпат болуп эсептелет бир туугандар. Коркоктук. Мусулман адам албетте эр жүрөктүүлүк болуш керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма инни аузу бика минал жубни вал касал. О Аллахым, өзүңдөн коркуудан жана оорудан эмне коргонуу сурайм деп бизге дуа үйрөтүп кеткен. Коркоктук бул мусулманга жарашпай турган сыпат. Бир туугандар, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ушул
чыныгы эр жүрөк болгондуктан ушул эмне казаттарда көп ийгиликтерге жетишти. Бул нерсе факт бир туугандар. Бул нерсени эч ким, эч бир тарыхчы, бир эле мусулмандардын тарыхчылары эмес, балким капыр тарыхчылар да жокко чыгара албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канчалаган согуштарга катышпасын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катышкан согуштун бардыгы ийгилик менен бүткөн. Ошол эле учурда бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыздар ушундай сахабаларды тарбиялады. Ушундай эр жүрөк сахабаларды тарбиялады. Ал эр жүрөк сахабалар кийин Рим империясы, Византия империясы менен Перс империясын багындырды. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эле эр жүрөк болуп калбастан ошол кыска убакыттын ичинде бир туугандар согуш, эгерде терең назар салып көрө турган болсоңуз, Мединеге келгенде Аллах субханаху ва таала согушту эмне кылган? Шарияттан кылган. Мединеге келгенден бери 9 жыл өттү. 9 жыл өттү, демек 9 жылдын ичинде ушундай эр жүрөк сахабаларды үлгүрүп калды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарбиялаган. Келечекте миңдеген аскерлери бар Византия империясына каршы чыгып, ошолордон коркпостон ошолорду багындырып, ошолордун хан сарайларына жетип барган сахабалар бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунан таалим алган сахабалар эле бир туугандар. Анан ошол эле учурда бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын казатынын натыйжасын карап турган болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын казатынын натыйжасы үйсүз калган момун мусулмандарды үй менен камсыз кылуу, алсыздарды кубаттандыруу, жерсиздерди жер менен ушундай камсыз кылуу, өнөрү жокторду өнөр менен камсыз кылуу, ушул нерсе болгон. Негизи эле караңыз, айтайын деген нерсе бул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол согушта түшкөн олжону өзүнө өздөштүрүп, өзүнө эмне жеке байлык кылып албастан ошол жерде ол түшкөн шар'ий олжолорду бир туугандар, шар'ий олжолор бир туугандар, биз азыр шарият деген нерселерди айткан жокпуз. Шарият уруксат берген олжолорду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адилеттүүлүк менен бөлүштүргөн. Жада калса адилеттүүлүк бөлүштүргөндүн ичинен 5тен 1 өзүнө калыш керек эле. Ошол 5тен 1 кээ бир учурда сахабаларга берип салган. Себеби бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын согушу жер үчүн эмес. Бир туугандар өткөндө дагы айтып өткөнбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошондой кылган жихаты бир туугандар бул эмне кандайдыр бир байлыкка же кандайдыр бир авторитетке жетип, өзүнү башка дүйнө ааламында күчтүү көрсөтүш үчүн эмес бир туугандар. Башкалар бүгүнкү күндө же болбосо бүгүнкү күнгө чейин кылган, тарыхта кылган, башкалар кылган сыяктуу эмес эле бир туугандар. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын согушунун эң негизги максаты, караңыздар бир туугандар, ошондой адамдарга бул дүйнө жана акыретте бактылуулугун жеткизип калуу эле. Ошол бактылуулукту жеткизген жолдо жана жол тосорлорго ошолорду алып коюу эле болгон. Жихатты ошондой деп түшүнөлү бир туугандар. Түшүнүктүбү? Демек караңыздар, ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул согуш эрежесине жаңы реформаны киргизди. Бир туугандар, караңгылык доорундагы согушту караңыздар, андан кийин ислам келгенден кийин согушту караңыздар. Караңгылык доорундагы согуштукта эч бир эреже болгон эмес. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин арабтар тирешип, урушуп, согушуп эле жүргөн эл болгон. Билебиз бул нерсени, туурабы? Эми караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин ошол согуштун согуш эрежесини реформа кылды. Ал согушта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алсыздарды өлтүрүүдөн тыйды, аялдарды өлтүрүүдөн тыйды, аксакалдарды өлтүрүүдөн тыйды, жаш балдарды өлтүрүүдөн тыйды, куралы жокторду өлтүрүүдөн тыйды. Жөн эле барып туруп эле эч бир эскертүү бербей туруп эле шаарга кирип баруудан тыйды. Эртең менен күтүп тургула деди. Эгер намаз окуган болсо аларга кол салбагыла деди. Намаз окубаган болсо андан кийин кол салгыла. Ушундай сонун эрежелерди киргизди. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган согуштун жакшылап терең маңызын изилдеп көрө турган болсоңуз, бир туугандар, бул негизги максаты дават эле болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол согушунан болгон, жихатынан болгон негизги максат дават болгон. Адамдарга акыйкат динин жеткизүү болгон. Ошол адамдар караңгылыкта өлүп кетип, төлүктүү тозокко отун болуп калбаслыгы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорго жакшылык каалап, ошолорго эмне динди жеткизүү үчүн гана ушундай эмне согушту алып барган. Бирок негизги максаты аеосуз адамдарды эбегейсиз кырып, ошолордун байлык бийлигине жетүү эмес эле бир туугандар. Демек бир туугандар, эми башка бирөөлөрдүн согушун караңыздар. Бир туугандар, согуш кайсыл үммөттө болбосун, ал үммөт мейли ошол самави диндер деп коет, христиан динин тутунгандар болобу, же болбосо еврей динин тутунгандар болобу, же болбосо башка эле система, же болбосо ушундай ойлоп чыгылган диндер болушу мүмкүн, буддист, индуизм сыяктуу диндердин элдери болобу, ошолордун согуштарына терең назар салып көрө турган болсоңуз, согушта эптеп жеңүү үчүн эң ыплас методдорду колдонгон, эң ыплас ыкмаларды колдонгон. Бир туугандар, жакынкы тарыхтагы бул нерсеге эмне көп болуп турат. Бир туугандар, ошол согушта эптеп жеңүү үчүн нечендеген балдарды кырып жиберген. Бул нерсе караңыз, бир туугандар, жакынкы тарыхты караңыз, Сирияда болгон согушту караңыз, Вьетнамда болгон согушту караңыз, Афганистанда, Иракта ушул айта берсе аягы жок. Бир туугандар, ушул согушта болгон эгерде
ошол капырлардын бири-бирине болгон эмне методдорун карай турган болсоңуз, мисалы Вьетнамдагы эле согушту карай турган болсоңуз, же болбосо Афганистандагы согушту карай турган болсоңуз, жанагы жерде балдарды бир бомба менен бир айылды кырып жиберген эмнелер учурларды көргөнбүз. Бир туугандар, алардын негизги максаты эмне? Ошол жерде жеңүү, демек жеңүү үчүн бүт методдорду колдонууга барган. Бактериялык согуш дагы ошого окшогон эң ыплас жада калса эң акыркылары ядерлик бомбаны таштоо менен бүттү. Бир туугандар, ядерный бомбаны таштаганда ошол Хиросима болобу же Нагасаки болобу, ошол жерде канча адам өлгөн билесиздерби? Ушунчалык көп адамдар өлгөн. Ошонун ичинде өлгөндөрдүн дээрлик 70-80% курал кармабаган адамдар эле. Согушка катышы жок адамдар эле. Эч кандай ошол согушка разы болбогондор болушу мүмкүн эле ошол жерде. Бирок эмне болду? Ошолордун колунан өлүп кетти ошолор. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир эмнесин таап бериңиздер, бир адамды жөндөн жөн себепсиз өлтүрүп койгон бир согушта учурун таап бериңиздерчи. Эми бир туугандар, эң ачынарлуу нерсе, ядерный бомба таштаган адамдар террорист эмес. Адамдарды бактериялык согуш менен кырып жиберген адамдар согуш эмес, террорист эмес. Адамдарды аяосуз, куралы жок аксакалдарды, чалдарды, кемпирлерди, жаш балдарды кырып жибергендер террорист эмес. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне террористке чыгарды бүгүнкү күндө. Бир туугандар, бул ачынарлуу нерсе эмеспи? Ачынарлуу нерсе эмеспи? Сиз менен мусулман, биз мусулман каттары жок дегенде билишибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушта эч кандай ыплас методду колдонгон эмес. Эч качан өзүнүн жеке кызыкчылыгын орундатуу үчүн ыплас ыкмага барган эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир туугандар, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элчи өлтүрүлбөйт деген эрежени киргизген. Жана капырлардан болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тик карап пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сөгүп келген элчилер дагы, эгерде элчи болбогоңарда өлтүрөт элек деп эмне Мусайлима Каззаб деген элчилер келген. Алдыракта айтып беребиз иншалла. Ошолорго ошентип айткан. Эгер элчи болбогондо силер өлтүрөт элесиз. Бирок элчилер өлтүрүлбөгөнчө силерди кой беребиз деген. Бир туугандар, бүгүнкү күндөгү абалды караңыз. Эми ким террорист, ким адилеттүүлүк жолунда экенин өзүңүз бул жагына таразылап алыңыз бир туугандар. Болгону биздин мойнубуздагы милдет ошо адамдарга акыйкатты жеткизип коюу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жихад кылган, жихадда адамдарды кырып жиберген деген бүгүнкү күндө мусулманмын деген адамдар ушундай түшүнүктө жүрөт. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол казаттарыны, сарияларыны терең изилдеп чыгыңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлтүргөн адамдарды эсептеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жалпы сахабалар ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү убагындагы согушта өлгөн адамдарды эсептеңиз. Бир туугандар, кээ бир алымдар айтат 200-300дөн ашкан эмес дейт. 200-300дөн ашкан эмес дейт. Ошол чоң согуштарда караңыздар, бир туугандар, чоң согуштар кошулуп, ошол 200-300дөн ашкан эмес. Ошолордун эң көбү Бадыр согушунда өлгөн, 70 өлгөн бир туугандар. Эми караңыздар, бир туугандар, билесизби биринчи дүйнөлүк согушунда канча адам өлгөн? Экинчи дүйнөлүк согушунда канча адам өлгөн билесизби? 50 миллион, 60 миллион адам өлгөн экинчи дүйнөлүк согушта бир туугандар. Биринчи дүйнөлүк согушунда 20-30 миллион адам өлүп кеткен. Бир туугандар, эми салыштырып көрүңүз, ким террорист, ким адилеттүүлүк жолун карманган ушул согушта. Бир туугандар, анализ издеп жүрүшүбүз керек. Дайыма ошол жанагы капырлар динди жаман көрсөтүү үчүн ушундай жаман нерсени, ушундай ыплас туура эмес сөздөрдү айтканда, сиз менен биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргошубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Эч качан андай жолго барган эмес, ыплас жолго барган эмес бир туугандар. Демек бир туугандар, айтайын деген нерсе, бүгүнкү күндө ушундай эмнени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жана мусулмандарды жаман көрсөтүп, эмне жаманатты кылып аткан адамдар биринчи өздөрүнүн тарыхына жакшылап назар салып алсын. Бир туугандар, Алжирге барып туруп миллиондогон адамдарды өлтүрүп, башын кесип, футбол ойногондор мусулмандар беле же капырлар беле? Бир ойлоп көрүңүзчү. Алжирди, Мароккону, Алжир, Марокко, Тунисти басып алган Франция бир туугандар. Билесизби канча миллион адамды кырып жиберген? Бир туугандар, миллиондон ашык адамды өлтүрүп жиберген. Жөнөкөй Ливияны басып алган Италия бир туугандар канчалаган адамды кырып жиберген билесизби? Мен илгерки тарыхка назар салган жок, мен жакынкы тарыхты айтып берип атам сиздерге бир туугандар. Мына 45-жылдын нарак бирагында болгон экинчи дүйнөлүк согуштун нары берисинде болгон нерсени айтып берип атам бир туугандар. Эми бүгүнкү күндө ким террорист? Ошол Франция же болбосо ошол Европа элдери тим эле адамдарга ушундай эң сонун маданияттуу тартуулаган адамдар бир туугандар канчалаган мусулмандарды кырып жиберди. Кече эле Афганистанга кирип барды, НАТОнун мүчөсү болуп бир туугандар канчалаган адамды кырды. Иракка кирип барышты, канчалаган адамдарды кырды. Бир туугандар, эми өзүңүз бир баа бербейсизби? Ким террорист, ким мусулман, ким мындай адилеттүүлүк жолунда? Мусулмандар, Ирактын мусулмандары Америкага барып, же Европага барып кырган жок эч кимди. Же Афганистандын эли
ошол капырлардын мамлекетине барып алар жерде кыргын кылган жок го бир туугандар. Өзүнүн үйүнө жаткан жерде анан ошолор келди эле өзүнө коргонду. Эми ким туурада эми өзүңүз бир баа бериңизчи, өзүнү коргогон, өзүнүн үй бүлөсүн коргогон, өзүнүн ата-энесинен калган мурасты коргогон, жерин коргогон адамдар террорист болду дагы. Анан ошол жанагы демократияны таңуулап келген адамдар эмне болду? Ошолор тим эле маданияттуу болуп калдыбы? Сиз бизди бүгүнкү күндө мына массалык маалымат каражаттары мээбизди ушунчалык бурмалап салган, бизди ушул Афганистандын элини, Ирактын элини жана башка ошол өзүнү коргоо үчүн согушуп аткан адамдарды террорист кылып көрсөтүп койгон. Алар жердин үстүндөгү эң жаман адамдар. Ал эми тиги деңиздин аркы бетинен келген адамдар эң тим эле маданияттуу адамдар. Бир туугандар, дайыма адилеттүүлүк кылайлы. Вала яжриманнакум шанаану кавмин ала алла таъдилу дейт Аллах субханаху ва таала. Бир коомду жек көрүңөр, ал коомго адилетсиздик мамиле кылууга себеп болуп калбасын дейт. Адилеттүүлүк менен чечим кылайлы бир туугандар. Ар бир нерседе ойлонуп көрөйлү. Ким кимге бастырып келип атат, ким кимди коргоп атат. Ошондой бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне ошол согушка киргизген ошол реформалары, ошол согуштун эрежелери кыямат күнүнө чейин мусулмандардын мойнунда милдет болуп сакталып калды. Кандай согуш болбосун, мусулмандар оборонительный согуштун эки түрү болот. Оборонительный, анан наступительный деп коет орус тилинен менен, коргоочу жана чабуул согушу болот. Ошол эки согушта тең мусулмандар ошол эрежени колдонуп, ошол менен чоң ийгиликтерге жетип келген. Качан мусулмандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам койгон эрежелерден баш тартты, ошондо мусулмандарга ийгиликсиздик жетип келе баштады бир туугандар. Мен бул сөзүм менен албетте кийинки мусулмандарды актагым келбейт. Кээ бир мусулмандар туура эмес иштерди көп кылган мусулмандар дагы бар бир туугандар. Чектен ашкан мусулмандар дагы бар. Алардын чектен ашкандыгы бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчигендикте эмес бир туугандар. Ошол нерсени айткым келип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчибегендикте болуп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчигенде чектен ашпайт эле. Бир туугандар, Аллах субханаху ва таала ушундай согуш болуп аткан учурда да чектен ашпаштыкка бизди буйруган. Согуш болуп турган учурда да чектен ашпаштыкка буйруган. Демек бир туугандар, ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ушундай араб жармаларындагы ыплас метод менен болгон согушту реформалап эң сонун согушка айландырды. Эң сонун согуш эрежелерине киргизди жана ошол эрежелер кыямат күнүнө чейин эмне сакталып кала турган болду. Андан кийин адам ошол Аллах Тааламдын динине бир туугандар мусулмандар топ-тобу менен кире баштады. Топ-тобу менен кирип адамдар эмне кыла баштады? Жанагы мусулмандардын сабына эбегейсиз кошула баштады. Бунун далили бир туугандар, караңыздар. Мекке фатх болгонго чейин Меккеге 10 000 аскер барды эле, туурабы? Мекке фатх болгондон кийин 8 күндөн кийин Хунайнга баргандан кийин 12 000ге айланды ошол аскер, туурабы? Эми ошондон кайтып келгенден кийин Табукка барды. Бир жыл өтүп өтпөстөн. Табукта канча миң барды? 30 000 мусулман барды. Демек, шунчалык тез аранын ичинде көбөйүп атканы далилби? Эми караңыз, Коштош ажылыгы 10-жылы болот, келечекте келебиз иншалла, кийинки сабагыбызда. Коштош ажылыгында 144 000, кээ бир риваятта 124 000 сахаба болгон дейт. Ал ажылыкка келген эле сахабалар. Ажылыкка келген сахабалар. Эми ажылыкка келбей үйүндө калып калган сахабалар кандай? Демек, бир туугандар, бунун себеби эмне деп сурай турган болсоңуздар, бунун себеби араб жармаралындагы арабтардын көпчүлүгү эмнени күтүп турган? Меккени гана күтүп турган. Эгерде Мекке ачылган болсо, эгер Мухаммад өзүнүн айткан сөзүндө чынчыл пайгамбар боло турган болсо, Аллах Таалам бул ыйык шарды ошонун колуна берет деп ишенишкен. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени алышы менен даром исламга топ-топ сап-сабы менен кире баштаган. Ида жаа насруллахи вал фатх ва раайта нас ядхулуна фи диниллахи афважа. Фатх болгондо адамдарды көрөсүң топ-тобу менен исламга киргендигин дейт Аллах субханаху ва таала. Мына ошол фатхтан кийин орун алган. Ошентип бир туугандар, элчилер биринин артынан бири келип, эмне мусулмандардын сабына сап кошуп, мусулмандардын кубанычына кубаныч кошуп, ан сайын эмне мусулмандардын сабы көбөйө баштады. Албетте, эгерде тарыхчылардын сөзүнө токтоло турган болсок, тарыхчылар айтат, ошол фатх болгондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи өлгөнгө чейин дээрлик 60-70 эмне делегация уруулардын, мамлекеттердин өкүлдөрү келип исламды кабыл алышкан дейт. Эми албетте бардыгына токтолгонго мүмкүнчүлүк жок, кээ бирлерине токтолобуз бир туугандар. Ошолордун Абдул Кайс деген уурдан элчилер келет. Абдул Кайс деген уурлардан элчилер келип, ошол жерде исламды кабыл алат. Ошол жерде бирөөсү аябай өзгөчөлөнүп турат. Жанагы 13-14 киши келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чуркап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрөйлү деп барып, мечиттен аттарынан түшкөндөн кийин чуркап барып, неме кылганда, шашылып барганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ал-Ашжа Ал-Асри деген сахабаны көрөт. Ал шашпастан түшүп,
тазаланып, чаңдарын қағып, жакшынакай жуунуп таранып, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ашча дейт, сенде эки сыпат бар, чындыгында эки сыпат Аллах таалам жакшы көргөн сыпат дейт. Ал кайсыл десе, жумшактык жана салаваттуулук дейт. Ошондо жанагы ашча айтат дейт, Аллахтын элчиси дейт, бул сыпатты Аллах таала мага бергенби же мен ушул сыпатка өзүм жеттимби десе, ошондо пайгамбар салам бул сыпатты чындыгында Аллах субхана ва таала сага эмне кылды, ыйгарды, Аллах сага берди дегенде, ушундай өзү жакшы көргөн сыпат менен мени кооздоп койгон Аллах таалама чексиз мактоолор болсун деген экен. Караңыздар, биртондар, токтоолук, салаваттуулук бул шариятыбыз кызыктырган эң жакшы сыпаттардан болуп эсептелет. Ошол учурда биртондар Даус элчилеринин келгендиги жөнүндө айтканбыз. Даус элчилери булар качан келди? Хайбар согушу болуп аткан учурда келген. Даус бир учурда Туфайл ибн Амр ад-Дауси деген инсан келип, пайгамбар саллаллаху алейхи астына келип, кулагына пахта тыгып алып кирип, анан пахтасын алып пайгамбар саллаллаху алейхи сөзүн угуп, исламды кабыл алгандыгын айтып берди келе. Эми ошол инсан Хайбар согушунда эмне бир топ адамдар менен келип, ошол адамдар менен эмне исламды кабыл алгандыгын айтат. Ошолордун арасында Абу Хурайра радиаллаху анху дагы болот. Абу Хурайра радиаллаху анху бир тондар Хайбар согушунда келген. Андан кийин бир тондар дагы башка элчилер келет. Алардан бирөөсү Каб ибн Зухайр ибн Абу Салама деген өтө мындай акын болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай немесине, адресине деп коебуз, пайгамбар саллаллаху алейхи адресине жаман ырсаптарын токкан ушундай ырчы болот. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени фат кылгандан кийин жанагы 12 адамды өлтүрүүгө буйруган. Өткөндө айтып өткөнбүз. Ошол 12 адамдын ичинен именно ошол шайырларды өлтүргөнгө буйруган. Акындарды өлтүргөнгө буйруган. Эмне себептен? Себеби акындардын зыяны көрөк бир тондар башкаларга караганда. Алар ошол учурлардын массалык маалымат болгон бир тондар. Массалык маалымат каражаты бүгүнкү күндө сиз менен биз үчүн мында колдонуп аткан телефон же болбосо радио, телевидение ошолор боло турган болсо, бир тондар ал учурда ошо акындар болгон. Акындар адамдардын жүрөгүн бурмалап, эмне жүрөгүн буруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне жаман көрсөтүп, ошол адамдарга жек көрсөтүп аткандагы ошол көпчүлүк ролду акындар ойногон бир тондар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды өлтүрүүгө буйруган. Эми Каб, караңыздар, анын бир тууган Бужер деген иниси болот. Ал ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип исламды кабыл алат да, анан агасына кат жазып жүрөт. Тез исламды кабыл алгын, болбосо Аллах таалам сени өлтүрөт деп. Анан Каб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келет дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колуна кармап, Аллахтын элчиси дейт, эгерде сизге Каб ибн Зухайр келип тооба кылып келсе, кабыл аласызбы дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте кабыл алам дегенде, ошол жерде ошо Каб ибн Зухайр мен боломун деп, анан ошол жерде анан жакшынакай кылып ырсаптарын токуп, эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне мактап өтө сонун ырсаптарын эмне кылып берет, ошол жерде шиңгил кылып төгүп берет. Андан кийин бир туугандар дагы, эгерде өзү китепте карай турган болсоңуз, бир канча ушундай элчилер жөнүндө дагы эмнелер келген, ушундай кандай кылып келип, кандай кылып исламды кабыл алгандар бар. Албетте баардыгына токтоло турган болсок, кичине убактыбыз алып коет экен. Ошон үчүн кээ бирлерине гана токтолобуз. Ошол китепте бар келген делегацияларында кээ бирлерине гана токтолобуз. Йемен падышаларынын каты. Бир туугандар, Йеменде Химяр деген ушундай өлкө болгон, кичинекей. Ошол Химяр деген өлкөдөн эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай делегаттар келет. Алар эмне ошол биринчи кат жөнөтөт. Катында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга исламды кабыл алгандыгыны эмне кабарлап жөнөтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнүп, аларга кат жөнөтөт дагы, анан ошол катында алар кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жооп иретинде жөнөткөн катында бизге ушундай жакшы неме кылган, илимдүү билимдүү сахабаны жөнөткөн дегенде, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жердеги мусулмандардан зекет жыюучу кылып, жана исламды жеткизүүчү Муаз ибн Жабалды жөнөтөт. Бир туугандар, Муаз ибн Жабал, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адалды, арамды эң жакшы билген сахаба деп сыпаттаган Муаз ибн Жабалды. Муаз ибн Жабалды ошо Йеменге жөнөтүп атып, Муаз, балким эми мындан кийин көрүшпөй калсак деп ушундай жакшы сөздөрүн айтат. Ошондо Муаз катуу ыйлаган дейт. Себеби билген дейт, Муаз Аллах таалам өкүмү менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйлөгөнүн билген да, демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кийин келгенде көрбөй калат экенмин деп ыйлаган. Анан ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыз, эмне деген? Муаз дейт, динди оңой жана жеңил кылып жеткиргин дейт. Көбүрөөк адамдарды сүйүнүчтүү кабар менен ушундай неме кылгын, кабардар кылгын дейт. Адамдарды коркутуп, үркүтүп, өзүңдөн алыстатып албагын дейт. Бул деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, бир туугандар, дайыма эмне динди момун мусулмандарга жеңил көрсөтүүгө үндөгөн. Яссиру ва ла туассиру, адамдарга жеңил кылып көрсөткөн деген. Бир туугандар,
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сүннөтүнө, ушул сөзүнө амал кылыбыз керек. Адамдарга динди оор кылып, өзүбүз кылып аткан такыбалыгыбыздын негизиндеги амалды башкаларга дагы таңуулай берүүбүз кыйын болуп калат бир туугандар. Биз кээде бир амалдарды кылабыз, аны биз 20-30 жылдан бери зорго ошол нерсеге жетсек, биз бүгүн намаз баштайлык же намазды эми баштаган адамга ошол 20-30 жылда жеткен нерсебизди бүгүн киргизип койгубуз келет кээдечи. Бир туугандар, адамдардын түшүнүгүн дайым эске алышыбыз керек. Айрыкча карапайым элде динди оор көрсөтпөшүбүз керек. Аны кылба, буну кылба, андан тыйыл дей берсек, бул оор отурат бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бир нерсени тыйдыбы, анын чындап арам болгон болсо, анын ордун баскан нерсени көрсөтүп койгон. Эгер арамдыгы анык болбой турган болсо, андан тыйбай туруп, арамдыгы анык болгон нерседен тыйып тур. Андан кийин секинден эмне калганы эмне ордуна түшө берет. Муаз ибн Жабал дагы ушул нерсе менен жөнөт. Динди оор көрсөтпөгөн, динди жеңил көрсөткөн, адамдарга сүйүнчтүү кабарларды жеткизген деп. Андан кийин Хамадандан дагы элчилер келет, ал 9-жылы келет. Табук казатынан кийин караңыздар, Мадинага Хамадан жеринен элчилер келип, кээ бир нерселерди сурашат. Ошол суроолорду берет. Анан Малик ибн Немат деген бирөөсүн амир кылып дайындап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Хамаданга кайра жиберет. Анан анын артынан Халид ибн Валидтин башчылыгында бир нече сахабаларды да жиберет. Халид хамадандыктарды дават кылып, ал жерде 6 ай турса дагы эмне исламга эмне болот, келгендер аз болот. Анан ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хамаданга Аллахтын саламы болсун деп эмне кылат, ошол дават кылгандан кийин исламга барды келгенден кийин Аллах таалам шүгүр кылып, Аллах таалам ушундай мактоолорду айтат. Najran, bir tuanдар, Najrandan kelген elçilerdi. Najran деген 70 айылдан 73 айылды өз ичине камтып алган бир ушундай мамлекетче болот бир туандар. Ошол жерде караңыздар, күлүк ат менен бир күндүк жол болот. Булар христиан динини туткан эл болот. Najrandыктар христиан динини туткан эл болот. Ошентип алар 24 киши болуп келет. 24 киши болуп келип, алардын арасынан аттуу баштуулар, ошол падышанын айланасында жүргөн адамдар да келет. Ошолор келип, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир канча суроолор берет. Ошолордун арасында Иса жөнүндө суроо берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшынакай кылып Куран аяттары менен жооп берет. Куран аяттары менен жооп берип, жанагыларга неме кылганда, айтып бергенде жанагылар жок, бул Иса жөнүндө туура эмес маалыматтарды айтты деп ушундай эмне өздөрү сүйлөшөт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртеси өзү менен Фатиманы, өзүнүн эки небереси Хасан Хусейнди алып келип туруп, мубахалага чакырат. Мубахала деген бул шариатта ушундай амал бар. Сиздин абийириңизди бирөө тепселеп жаткан болсо, же болбосо сиздин акыйкат экениңизди бирөө четке кагып жаткан болсо, аларды мубахалага чакырса болот. Мубахалага балдарыңызды алып келесиз, ал дагы балдарын алып келет. Аллах тааламдын ким жалганчы болсо, Аллах тааламдын лаанаты болсун, Аллахтын кары жаасын анын үстүнө деп туруп, эмне каргыш дуасын тилейт өзүнүн балдарына. Эгерде мен жалганчы болсом, каргыш болсун деп. Ушул жерде жанагылар коркуп кетет. Караңыздар, коркуп кеткендиги булар аныктык жолдо эмес. Эмне? Булардын жолу өзү бөдөмүк, ушундай туура эмес жолдо экендиги болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө аннык ишенгендиги үчүн, бир туандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн пайгамбарлыгына аннык ишенгендиги үчүн өзүнүн кызыны, өзүнүн эки небересин жетелеп келди. Билет эле бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аннык, эгерде мубахалагалар чыга турган болсо, Аллах таалам аларды ошол жерде коркулуш эдечи. А беркилер билет эле эгер чыккан болсок, бул пайгамбардын дуасы кабыл болуп, бизди Аллах таалам жер менен жексен кылат деп. Ошол жерде эмне тыйылат да, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эми мунасага келише баштайт. Ага чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен тирешип, эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн кабыл албай атканда, эми мунасага келип, эми жизия төлөөгө ыраазы болушат. Жизия төлөп, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эмне мусулмандар кенен кесир силердин араңарда динди таратат деп. Ошентип жанагы жерде жизия төлөөгө ыраазы болот, бирок ошол эле учурда анан исламды кабыл алгандар көбөйүп, акыры кийин Najrandагы толугу менен исламды кабыл алат. Албетте бул исламды кабыл алгандыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин болот бир туандар. Андан кийин бир туандар, Бану Ханиф деген ур болот. Бану Ханифтен 7 киши болуп келет. Бир туандар, Бану Ханиф деген бул Ямама деген жер болот. Ямама деген жер болот. Ошол Йемен жакта. Ошолдон 7 киши келет. Ошонун ичинде Мусайлимат ибн Каззаб деген белгилүү өзүнү пайгамбармын деп чыккан адам болот. Бул киши келгенде эле текебер болот. Бир туандар, келгенде эле текебер болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бир топ карап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат экен, кандай сөздөр сүйлөйт экен деп аңдып жүрөт. Эч эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне ушундай сунушуну кабыл албайт булар. Андан карасаңыз, бардыгын ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушундай дейт: сен мага пайгамбарлыгыңды өзүң өлгөндөн кийин мага өткөзүп бере турган болсоң, ошондо мен диниңди кабыл алам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой жерде колунда кичинекей чыбык болот. Ошол чыбыкты сен сурасаң, мен сага чыбыкты бербейт элем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бир түш көрөт, ошол күндөрү бир түш көрөт. Ошо Бану Ханифтин элчилери жүргөн учурда, ал түшүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дүйнөнүн ушундай немесине жеткен болот.
байлыгына жеткен болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунан эки билерек түшүп кетет дагы, анан ошол менен жок болуп кетет. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул түштү эмнеге жоруйт? Жанагы жерде түштү бул ушул эки жалганчы пайгамбар чыгат, анан бирок эмне өзү жок болуп кетет деп жоруйт. Анан ошол жалганчы жалган пайгамбардын бирөөсү ошол Мусайлима ибн Каззаб чыгат. Караңыздар, Мусайлима ибн Каззаб өзүнүн элине барып, анан эл күтөт да, эмнени алып келдиң десе, пайгамбар мендей эле экен деп, анан өзүнүн пайгамбармын деп, мен ошол сыяктуу пайгамбармын деп, анан болбогон сөздөрдү айтып, мен дагы пайгамбармын деп, анан өзүнүн ээрчичилерин көбөйтө баштады. Бул албетте пайгамбар саллаллаху алейхи өлөр жылга барып такалат. Пайгамбар саллаллаху алейхи өлгөндөн кийин алардын элчи ушундай ээрчичилери ан сайын көбөйүп, пайгамбар саллаллаху алейхи жана калса, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи өлөйүн деп турган учурда элчилер жөнөтөт. Ошондо элчилер келип, мени пайгамбар экениме ыйман келтиресиңерби дегенде, жанагы элчилер айтат, жок, сен пайгамбар эмессиң, Мусайлима пайгамбар дейт. Караңыздар, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи тирүү убагында жалган пайгамбарлар чыккан. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи өлгөндөн кийин бул пайгамбарлар чыгышы бул күтүлгөн нерсе, себеби кыяматтын кичинекей аламаттарынын бирөөсү мен өлгөндөн кийин 30 та жалганчы пайгамбарлар чыгат деген. 30 та пайгамбарлар чыгат деген. Бүгүнкү күндө деле чыгып атат, чыгып келген. Алар бир туугандар, аларды пайгамбар деген адам динден чыгып кетет. Аларды пайгамбар деп ыйман келтирген адам динден чыгып кетет. Себеби биз пайгамбар саллаллаху алейхи пайгамбарлардын мөрү деп ар бир эмне сабагыбызда айтып турабыз, мөрү деп ыйман келтиребиз бир туугандар. Аларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мөрү дегенден кийин андан кийин пайгамбар келиши мүмкүн эмес бир туугандар. Ыйса алейхиссалам түшөт кыяматка жакын, бирок ал дагы эми пайгамбар болуп келбейт. Түшүнүктүбү? Пайгамбар болуп келбейт. Анан ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы өлгөндөн кийин жанагы өзүнүн ээрчичилери көбөйүп, ошентип анан Абу Бакырдын доору келет. Абу Бакыр падышачылыкты, бийликти алгандан кийин Абу Бакыр 2 жыл 4 ай ошо бийликте турган учурда Ямамада чоң согуш болот. Ошол Ямамада чоң согуш болгон жерде Мусайлима ибн Каззаб өлтүрүлөт. Аны жанагы Хамза радиаллаху анху өлтүргөн Вахши өлтүрөт. Бир туугандар, ошондо Хамза Вахши айткан экен, мен Аллах таалам эң жакшы көргөн инсанды өлтүрдүм, жана Аллах тааланын кулу жакшы көргөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды максат кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн инсанды өлтүрдүм, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көргөн инсанды өлтүрдүм деп ушундай эмне Аллахка мактоолорду айткан экен. Вахши ошол өз колу менен, өзүнүн найзасы менен ошол Мусайлима ибн Каззабты өлтүрөт. Ошол эле учурда бир туугандар, Йеменден дагы бир ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү убагында Асуат аль-Анси деген дагы бир эмне чыгат, жалганчы пайгамбар чыгат. Бирок аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү убагында өлөйүн деп турган учурда Файруз деген бир киши өлтүргөндүгү жөнүндө тарыхчылар жазган. Андан кийин бир туугандар дагы кээ бир уурлардан ушундай эмнелер келет, элчилер келип ушинтип эмне кылат, исламдын дайырасы деп коет, исламдын чек-арасы кеңейе берет. Элчилерди ушинтип биринин артынан бири келиши менен эмне ушунун белгиси эмне дей турган болсо, албетте Араб жарым аралында ислам дини эмне кайра калыбына келип, ширк дини жоюлуп бараткандыгынын эмнеси эле, аламаты эле бир туугандар. Ислам дини секинден түптөлүп, ширк дини жоюлуп бараткандыгынын аламаты эле. Демек, ошентип караңыздар, Араб жарым аралында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлөргө жакын дээрлик бүт исламга кабыл алган Араб жарым аралында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин толугу менен Араб жарым аралы мусулмандардын колуна өтөт. Андан кийин ал эле эмес, Византия империясы, анан Рим империясы дагы колуна, Аллах тааланын өкүмү менен эмне мусулмандардын колуна өтөт. Андан кийин ислам дининин караңыздар даватынын жеңиши жана таасирлери. Эми бир туугандар, албетте ислам даватыны карай турган болсоңуздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дават кылды. Эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даваты адамдардын жүрөгүнө болду. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхын окуп атабыз, эң аягына келип калдык. Караңыздар, биз бир нерсени байкадык, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде эмнеден баштады? Адамдардын жүрөгүн оңдоодон баштады. Жанагы туура эмес ишенимдерден, ширк ишенимдерден, ар түрдүү Аллах тааламдан бөлөк нерсеге болгон ишенимдерди чыгаруу менен баштады даватыны. Демек, ал дегени бир туугандар, сиз менен биз дагы даватыбыз сөзсүз ушул негизде болуш керек. Адамдардын жүрөгүнөн жанагы туура эмес жахилияттагы, караңгылык доорундагы ишенимдерди чыгармай турун, сиз анын денесине мажбурлап кылдырган амалыңыз пайда бербей калат бир туугандар. Караңыздар бир туугандар, акыйкатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доору, азыр убактыбыз аз калыптыр бир туугандар, кээ бир нерселерге токтоло турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда эмне исламга келген сахабалар эч кимиси артка кайтып кеткен жок. Эч кимиси артка кайтып кеткен жок. Кийинчерээк ошол согуштун артынан келген кээ бир жерлер болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүшү менен алар эмне динден кээ бирлери кайтып кетти. Бирок албетте аларды кайра өз ордуна ошондой алууланган отту басып туруп сахабалар.
Айтайын деген нерсе бир туугандар, жүрөккө эгерде иштей турган болсоңуз, биринчи жүрөгүн оңдой турган болсоңуз, ал адамдын жүрөгүн эле оңдоп алган болсоңуз, анын денесин оңдош жеңил болуп калат. Караңыздар, Айша эне жакшынакай бир сөз айткан экен, эгерде ушул Мадинадагы түшкөн аяттар биринчи эле Меккеде түшө турган болсо, анда мусулмандар ал убакта даяр эмес эле дейт. Аракты арам кылгандыгы, зынаны арам кылгандыгы, орозо ушул башка өкүмдөр түшкөндө алар даяр эмес эле дейт. Аллах таалам даярдады дейт биринчи аларды. Анан кийин Мединеге келгенде ушул аяттарды түшүргөндө самияна ва атона уктук жана моюнсундук деп сүйүп туруп кабыл алды дейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыз, ошол убакта жанагы жүрөгүндө ордун алып калган түпкү тамырына чейин кирип кеткен ишенимдерди күрөшүп, таухид деген ишенимди орнотду. Ошол ширк деген ишенимдерди чыгарып туруп, анын ордун эмне менен басты? Таухид, жалгыз гана Аллахка гана сыйынуу, Аллахка гана ишенүү, Аллахтан гана суроо деген нерсе менен эмне толтурду. Жана бир туугандар, ушул нерсе акыйкатта эмнесин берди? Мөмөсүнү берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин, ал нерседен кайтып кетпестен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин дагы бүгүнкү күнгө чейин ошонун эмне мөмөсүнүн таасирин биз эмне көрүп жүрөбүз. Иншалла бизден кийинки үммөттөр дагы көрөт. Эми караңыздар, кээ бир падышалар, айтайын Фираун, Фираун Аллах таалам Куранда залым падыша деп сыпаттаган. Ошол падыша дагы бир туугандар өзү бир учурларда ушундай эмнелерди өзүнө нафсына каалаган системаларды орнотуп ушундай нерселерди кылып койду эле. Бирок Фараон өлгөндөн кийин мейли 1-200 жыл өттү, 300 жыл өттү, ал фараондун системасынан эч ким калган жок. Фараонду лаанат менен эстей турган болуп калды, туурабы? Бүгүнкү күндүн фараондору дагы ошондон айырмасы жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам киргизген жүрөгүндөгү таухид бүгүнкү күнгө чейин таасирин берип атат. Айтайын деген нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватынын маңызын караңыз. Кээ бирлер өзү өлгөндөн кийин эстелик болуп туруш үчүн алтындан болгон эмне ушундай статуяларды коюп атат. Бирок өлө элек кээ бирлери сындырып коюп атат. Кээ бирлерин өлгөндөн кийин сындырып коюп атат. Көрүп атабыз да. Мындайча айтканда ушунчалык аракет кылып атат өзүн эстеп жүрүшкө. Бирок ошол эл ушунчалык жаман көргөндөн тирүү убагында кээ бирлерин сындырып коюп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөккө киргизген нерсесин эч ким сындыра албайт дагы бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн даават кылууда эң биринчи жүрөккө иштеген көп эмне пайда алып келет. Жүрөгүндөгү ишенимди оңдошубуз керек. Акыйда деп коет ушул маселени. Акыйданы оңдой турган болсок, албетте ал адамдан эмне көп пайда болот. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Иншалла Аллах субханаху ва таала насип кылса, кийинки сабагыбыз эң акыркы сабак болот бир туугандар. Ошо менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жыйынтыктайбыз. Андан кийин орозо ичи эс алабыз, андан кийин орозо бүткөндөн кийин пайгамбарлардын тарыхынан сабак баштайбыз иншалла.